Мен оюмча мындай эртеси күнү жана конфликттен кийин эртеси күнү чыгарып салган бул өтө туура эмес. Өтө туура эмес. Мен оюмча сөз баягы Кыргызстан өкмөткө, президентке тийип калып атат да. Ошондуктан эми ошону эртеси күнү чыгарсаңар да, эми бир жумадан кийин, 2 жумадан кийин чыгарса болмок. Же болбосо ага чейин чыгарсаңар болмок. Бирок депутаттын кол тийбестиги бар. Анан кабинетте ошол кызматкерлер келеби, же следователь келеби? Айырмасы эмнеде? Тинтүү боюнча бул мен оюмча туура эмес болуш керек. Депутатты өзүн күтүп, ошол депутаттын көзүнчө жок дегенде чыгарып кетсе болмок да. Жок дегенде ошентсе болмок. Анан кийин ар бирибиздин кабинетибизге келип эле оокатыбызды чыгарып салса бул туура эмес болуш керек. Бизде бүгүнкү күнү Жогорку Кеңештин депутаттарынын бардыгын камсыз кылуу милдети конституциялык мыйзамда дагы, регламентте да каралып кеткен. А бирок ким кайсы этажда отуруш керек, же болбосо кандай тартипте отуруш керек, анын бардыгы жазылган эмес. Ошон үчүн азыркы бүгүнкү күнү ким болбосун, мага айырмасы жок, Бакировбу же башкабы, оппозициябы, позициябы, бирок депутаттын фамилиясына карабай, депутаттын өзүнүн алган мандатына карап, анан ошого ылайыктуу, бул элдин өкүлү болгонго байланыштуу аны өзүнүн орду болуш керек. Аны камсыз кыла турган тийиштүү кабинеттерден бери камсыз кылып бериш керек. Ал эми отурат, отурбайт, бул башка маселе. Жетеде отурабы, экиде отурабы, бул башка маселе да. Эгерде ошончолук эле жапкан болсо, анда бүгүнкү күнчө кабинетти жок отурат экен, анда бериш керек деп эсептейм. Бериш керек, камсыз кылып деп эсептейм. Азыр управ делами да чакырдык, бул маселени ошол жерден көтөрөбүз, айтабыз. Бул бир гана Бакировго тийиштүү эмес, бул жалпы депутаттардын аброюна келтире турган нерсе. Мыйзам менен иш алып барылат. Ошома караганда ошол башкы прокуратурага да жазылыптыр. Ошо мыйзамдар ошо депутат жөнүндө, статусу жөнүндө жазылган, регламентте жазылган депутат жөнүндө мыйзамдар да тактана көрсөтүлгөн. Анан буга ошо мен ойлоймун, генералдык башкы прокуратура өздөрүнүн жообун бериш керек экен. Демек айтылган сын үчүн мындай бир басым дейбизби, кысым болбош керек да эл өкүлүнө карата. Мыйзамда да айтылган деп атышат. Эми ал мыйзамда көрсөтүлгөн, ошо мыйзамдын алкагында иш алып барылыш керек. Кабинеттер бөлүшкөндө башында фракциянын жетекчилери, төрага орунбасарлар 7-чи кабатта отурсун деген кандай бир жазылбаган эреже бар да. Ал эми Өмүрбек Бакиров ал өткөн чакырылышта депутат болуп, ошол жерге жетекчи болуп отургандар. Сын пикир айткандан кийин кабинеттен чыгарган бир аз башка тил менен айтканда окшобой калды го. Уят да бул, майдаланып кетишти. Эгерде ага чейин маселе көтөрүп туруп, жазып, сиздин статусуңузга ылайыктуу башка имарат бөлмө берели деп айтса, ал баш тарта бир жөн. Анан кийин бул сөксө, урушса, коркутса, анан кийин эртеси күнү кабинет бошот деген бир аябай мындай майда болуп кетти.